Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Биздин редакцияга бүгүн Тамара деген орус улутундагы кыз келип калды конокко. Маек алалы деп чакырганбыз. Тамара айым, куш келипсиз. Биздин студияга да койгонбуз, биздин бөлмөгө. Тамара айымды мен Инстаграмдан көрүп калып, ошо кыргызча сүйлөгөн, мыкты сүйлөйт деп баа бердим мен, орус улутун болгонуна карабастан. Анан жаздым, маекке келбейсизби, бир сүйлөшөлү депчи. Анан келип калыптыр. Тамара айым, өзүңүздүн бала чагыңызды, үй бүлөңүздү тууралуу айтып бербейсизби биздин көрөрмандарга? Ошо баары эле сурашат. Кайсы жерден төрөлдүңөр, кайсы кантип кыргыз тилин үйрөндүңөр депчи. Ошону бир аз айтып берейин. Мен изначально орусча сүйлөп, 9 жашыма чейин орусча сүйлөчүмүн. Мамам менен жашачумуш айылда. СКдо төрөлгөм. Ошо анан ошондой болуп калды да. Мамам арак ичип, ошондой жаман жүрүп калган да. Анан мен ушу мамам менен жашабайм деп мени балдар үйүнө берип койгон деп айтып койгон. Анан ошо балдар үйүнө берип койгон. Анан ошоктон 9 жашыман баштап 17 жашка чейин мен жашап сүйлөп калдым да. Кыргызча. Мага баары ошо менен баары кыргызча сүйлөчү. Мага баары ошо кыргызча сүйлөп атканда мен түшүнбөй, изначально түшүнбөйчүмүн вообще. Анан ошо бир жыл мага сүйлөп атып, андан кийин уже мен жакшы сүйлөйм. Канча убакытта үйрөндүңүз кыргыз тилин? 3 айда. 3 айда үйрөнүп кеттим. 3 айда үйрөнүп кеттим. Ошо мага сүйлөгөндө, ошо сүйлөчү да. Сүйлөгөндөн кийин мен мындай на слух үйрөндүм да. Анан эчке эле сүйлөп атып, ошо үйрөнүп кеттиңиз. Сиз балдар үйүндө чоңоюп калган турбайсызбы, 17 жашка чейин? Мектепти бүткөнчө. Андан кийин каякта окудуңуз? Ошо 9-класска чейин окугам ошакта. Балдар үйүндө 2 мектеп болчу. То есть ичинде эмес, мындай сыртында эле биз кадимкидей балдар болуп мектепке барчубуз. Көбүнчө кыргыз мектепте окучу, бирок мен орус мектепте окучумун. Ошо үчүн 2 тил билем. Ошакты бүткөндөн кийин мен Бишкекке келдим. Бишкекте Чуйков деген училище сүрөтчү болуп болоюн деп баргам. Бирок ошо бир жыл окуп, жок, бир жылга чейин жеткен эмес. Окуп, анан иштешимин дагы. Анан ошо окуп иштегенде оор болуп кетип калдым. Бүтпөй калдым. Андан кийин мен тартпай калдым сүрөттү. Бирок азыр учурда сүрөтчү болуп иштейт турбайсызбы? Ооба, азыр мен сүрөтчү, фотограф болуп иштейм. Ошо мага жумуш абдан жагат. Камераны колума алгандан кийин ошо кое бербейм да. Модель да чарчап кетет кээде. Мен тарта берем. Мындай да, бизде кыргыздарда көбүнчө орус улутундагы же башка улуттагылар кыргызча билбейт деп жамандап алган учурларды мен учураткам да. Сизде ушундай кыргызча билбейт деп сизге мындай жаман сөз байкатпай айтып алгандар болду беле? Бир жолу мурунку жайда мен сколго баргам, айылма. Анан эс алып. Сколдун кайсы району, кайсы айылы? Түп району Кутургу айылы. Ошол жакта үй бүлөм бар. Анан эс алгандан барып, көлгө жалгыз баргам да, эртең көлгө түшөм депчи. Анан киши жок болуп, ошоктагы эжекелер бар болчу. Мындай жол салынып койчу. Анан мен ошо пирсте тургам. Жөн эле күндү карап, көлдү карап, суктанып. Анан алардын биринчи күйөөсү кирген көлгө. Бирок мен купальникте тургам. Билбейм, аларга возможно жаман көрүнүп калды да, билбейм. Анан күйөөсү кирип, андан кийин күйөөсү чыккан, алар келген.
ну бир эле аялым, бир эле жигит бар болчу. Анан алар мени жамандап атышып, типа карасаң тиги кызды уялбай эле купальникче турат. Жабынып кийинсе болбойбу, типа түшсө болбойбу. Мен монтип туруп калдым да аларга биринге дейин дегем, бирок эчтеке дебей койгом. Анан кетип калгам. Түштөн кийин да эжекелерим менен келип, алар боз үйдө мындай тамактарды сатып жүрөт. Анан суу алайын деп келдим. Анан аларга ошол убакта мен аларга кыргызча сүйлөп кеттим да. Мага суу бериңиз. Анан алар мындай туруп калды да. Типа таң калып, ооба, мен жалгыз эле орус аякта жүргөм. Ошол үчүн ошентип таң калып уялып кетишти да. Ошол бирок мен аларга эчтеке деген эмес. Кыргыз тили сиз үчүн кандай тил? Мисалы үчүн орусча билесиз, кыргызча билесиз, үйрөнүү кандай? Ошо мен кыргыз тилди билгендиктен, например, мен Турцияга барганда мага оңой болду да. Мындай Казакстанга барсам оңой болот. То есть ошондой түрк тилдер мага оңой болуп кетти да. Ошол үчүн биздин тилибиз мага мындай көп жардам берген. Көп жардам берген. Казак кыргыз деле тили окшош да, Казакстанда прям окшош вообще 100%. Ну, прям 100% да. Жакшы эле түшүнүп турбайсызбы казакчаны, Ооба, казакчаны да жакшы түшүнөм. Бирок Казакстанга барсам бир аз үйрөнгүм келет да. Казакчаны. Ооба. Жакында Казакстанга көчүп кетем деп атасыз. Кыргызстандан эмне үчүн кетип атасыз? Анан Кыргызстан сиз үчүн эмне, кандай мамлекет? Кыргызстан мен үчүн абдан сонун мамлекет. Биздин аба ырайыбыз, биздин коз жерлерибиз мага жагат. Мен сүйөм Кыргызстанды, мен жактан прям айылыма барганда мен кадимкидей эле энергияны алам да. Ошол үчүн аябай сүйөм биздин Кыргызстанды. Мен такыр эле кетип калам деп айткым эмес да. Бирок ооба, мен аякта көп сонун азыр кандай айтсам, орусча деле айта бериңиз. Жок, алар аякта возможность көп да. Бизде деле бар, бирок аякта бир аз көбүрөөк. Аякта толтура сонун жерлер бар. Биздикине природасы жетпейт окшойт деп айтайын. Бирок аякта сонун кофейнялар, сонун өнүккөн мамлекет бир аз биздикинен караганда бир аз өнүккөн мамлекет. Ошондуктан мен фотограф катары ошол жака барып иштегим келет. Бияка деле келип турам. Биякта деле мен иштейм, тиякта деле иштейм. Ошо алыс деле эмес, келип турам да. Ошо биздин Кыргызстанды сүйөм. Өзгөчө кайсы областты жакшы көрөсүз? Биздин Кыргызстандын кайсы областы? Мен Жалал Абад жака барып көргөм. Сүкөн деле. Сүкөн жакшы көрөм. Буюрса барып келишиңиз керек экен, ош тарапка, түштүк тарапка. Ооба, ошо Кыргызстанда деле путешествие кылгым келет. Ошо саякатта. Саякаттоо боюнча кайсы мамлекеттерге баргансыз? Саякаттоо сиз үчүн эмне? Мен ошондой свободолюбивый кызмын да. Эркиндикти жакшы көргөн, ооба, мен бир жерде жашагым билбейм. Бир жерде эле туруңуз келбейт турбайбы? Билбейм, балким ал ошо мен кичинекей кезимде бир жерде жашап, эч жака чыгып калгандыктан же эмне үчүн болгонун билбейм да. Бирок мен ошо саякаттагым келет. Мен Турцияга эле баргам. Турцияда иштеп жашагам. Ошол Стамбулга, Анталия, Алания ошол жерлерге баргам. Ошол жакта фотограф катары болуп иштегем. Ошол анан ошол жака баргандан кийин биринчи жолу барганда мен монтип туруп, всё, мен саякаттайм. Эмне ошол саякатташ үчүн эмне кылыш керек деп ойлогом. Ошол фотограф болуп иштейм. Фотограф болуп мен сүйүктүү жумушум да. Кадимкидей эле сүйөм ошол жумушумду. Ошол үчүн саякаттап иштегим келет. Биздин көрөрмандарга өзүңүз үчүн Instagram баракчаңызды айтып койсузбу? Сизди каттап же көрүп туруш үчүн? Сейчас кызыккандар үчүн. Так, айтып
Ооба, карабаңыз. Тамара Люмьер деген Instagram. Ошол жакта мен өзүмдүн бираз жашоом жөнүндө бирденке видеолорду жазам. Фотограф катары дагы иш алып барасыз. иш алып барам. Анан тил жөнүндө да бираз айтып берейин. Мен азыр такалып кээ бирде сүйлөп кеттим. Эмне үчүн? Көптөн бери орусча сүйлөп атып, 8 жыл бою мен орусча сүйлөп, анан азыр уже 3 айдан баштап мен кыргызча эле сүйлөп атам. Ошол үчүн кичине такалып атам. Ага чейин ошол кыргызча. Аябай жакшы сүйлөчү окшойсуң орда, Мындан прям вообще идеально. Нокура кыргыз. Нокура кыргыз. Азыр курбу кыздарыңыз, кыргыз курбу кыздарыңыз көп да. Анан мындай жана башында сүйлөшүп атканда, бул эфир баштар электе мында айтып аттыңыз эле, алар менен мен орусча сүйлөшөм депчи. Алар сиз кыргызча билгениңизди билип туруп орусча сүйлөшөбү же кандай болот? Кандай болот ошо? Алар билет, суктанат. Мен кыргызча сүйлөгөнүмө. Бирок орусча сүйлөйт. Орусча сүйлөшөт. Алар көбүнчө сүйлөй алышпайт кыргызча. Ошол үчүн аларга оңой эле орусча сүйлөгөнү. Анткени ал шаарда баары эле орусча сүйлөшөт. Бизде азыр кыргыз тилинин сүйлөнүш боюнча деги эле жазылышы жалпы жонунан көйгөй болуп атат да. Көп жаштарыбыз кыргыз тилинде таза сүйлөй албай атат. Маселен, сүйлөп атканда 100% эми эч ким кыргызча сүйлөй албайт, башка тилдер кошулуп кетиши мүмкүн, бирок көбүнчө адабий тилде сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек да биз. Анан көбүнчөбүз мен же башка бирөө деле орусча сөздөрдү кошуп ийебиз да. Же орусча сүйлөгөндө нокура сүйлөй албайбыз. Көпчүлүгүбүз кыргыздар, байкайсызбы? Ошону байкайм. Азыр шаарда, именно шаарда аз болуп калды да кыргызча сүйлөгөндөр. Бирок мен жолумда 1-2 киши кезиккен. Алар такыр орусча билишпейт. Только кыргызча сүйлөшөт. Бирок алар же нарындан, же оштон келишкен. Айылдардан ошондуктан билишкен. Ошол бирок мен мындай ойлойм да. Например, Турцияга барсаң, алар орусча сүйлөйт, алар түркчө эле сүйлөшөт. Мен да ошондой эмне үчүн айткым келет. Бираз көбүрөөк кыргызча сүйлөш керек. Биздин Кыргызстанда өзүлөрү кыргыздар кыргыз болуп туруп кыргыз тилин билишпейт, кыргыз тилди унутуп калды. Бирок именно шаардыктарда, айылда жашаган шаардар, аякта баары эле кыргызча сүйлөшөт. Ошол үчүн шаардыктар эле. Бирок бuyakta бизде окуу көп, ар кандай улуттагы кишилер келип кеткендиктен орусча сүйлөгөнгө деле жакшы да. Азыр үй бүлөңүз, ата энеңиз айылда турабы, Түптө? Мамам каякта экенин билбейм. Бирок ошо эжем жана байкем ошол отурушат. Айылда. Алар анда сизден да жакшы сүйлөсө керек кыргызчаны, Жок, алар билишпейт. Алар билишпейт, сиз эле. Анткени сиз кыргыз балдарга жана балдар үйүнөн кыргыз балдарга аралашып калган үчүн жакшы сүйлөй турбайсызбы кыргызча? Жакшы. Жакшы, сизге таанышканыма кубанычтамын. Өтө келип туруңуз. Биз буюрса газетабызга да чыгарабыз. Ушундай рубрика ачып атканбыз. Башка улуттагыларды, кыргызча сүйлөгөн башка улуттагыларды газетага чыгарып атканбыз да. Сиз улутуңуз орус өзү, таза орусбу? Таза орусмун. Нокура орус. Нокура орус. Бирок ошо Кыргызстанда жашагандыктан, кыргызча сүйлөгөндүктөн мен өзүмдү прям россияныкындай орус деп эсептебейм да. Ошол үчүн таза орус эмес окшойт. Мен сиздин жагыңызда сүрдөп атам го, кыргызча сүйлөй албай өзүмдү жоготуп. Буюрса кыргыз тилибиз өнүгө берсин. Сиз дагы ошо кыргыз тилинин өнүгүшүнө өз салымыңызды кошо бериңиз. Сиздин ушул орус улутундагы биздин жараныбыз болуп туруп, кыргызча сүйлөп атканыңыз өзү эле бул кыргыз тилине кошуп аткан салымыңыз. Рахмат, кыргыз тилин унутпай сүйлөй жүрүңүз. Кыргыз тилин башка улуттагыларга да үйрөтө жүрүңүз, досторуңузга. Казакстанга барсаңыз казактарга үйрөтүңүз буюрса. Алар
баары билишет биздин тилде деле. Ну, анткени окшош. Кыргызча китеп окуй аласызбы? Окуй алам. 100%. Бирок азыр кыргызча деле, орусча деле китеп окубай калдым. Убакыттан пайдаланып ушу китебимди берип коеюнчу. Мен дагы бир 5-6 китебим бар эле, бирок ушул эле калыптыр. Кабинетте Каба деген Кожомкул балбан бар го, ошо дворец спортунун аты берилип жүрөт. Ошол Кожомкул атабыздын атасы Каба балбан жөнүндө окуп коюңуз. Рахмат, рахмат. Ал эмне жөнүндө? Бийлик болсун, балбан жөнүндө. Балбан жөнүндө. Ийгилик болсун анда. Рахмат. Жакшы. Рахмат сиздерге. Рахмат. Чакырганыңызга рахмат. Барыңызга рахмат. Рахмат. Рахмат.